Жалпыңыздарга салам. Келечек сөзүн укканда биздин көз алдыбызга кол жеткирген кыял максаттарыбыз ойго келет. Ал эми шаар тургундары кандай ойлойт, сиздер менен чогуу байкайбыз. Өнүккөн, буйруса болот да бардыгы, аракет болсо эле. Келечекти мынтип ойлонсоң, бир чети сүйүнөсүң, бир чети кайгырып кетесиң. Мындан ары дагы 4-5 жылдан кийин келечегибизди жакшы эле элестем, буюрса баары жакшы болот деп, мындай туруктуу болушун каалайм, баардыгы эле тараптан алып карагандачы. Келечекти укканда алдыда Кыргызстандын келечеги бир башка мамлекетте өнүккөндөй элестем, анткени биз экономика башка тармактардан акырын болсо да жылышып кетип атабыз да. Келечекте бизде болгон студенттери чет жакка кетпей, Кыргызстандан жумуштап, Кыргызстанды өнүктүрүүчү жаштарды элестетем да. Оптимистпиз, конечно. Кыргызстаныбыз өнүгүп кетет деген аябай жакшы үмүтүбүз бар. Бул не только биздики эле болбойт, бүт эле кыргыз элиники болуш керек. Толук акыбыз бар. Өнүгүп, бактылуу болуп, бүт элдердин жакшы жашоосуна да толук бактылуу немебиз бар, укугубуз бар. Башка элдер сыяктуу эле. Hi, it will be very good to be here, and I think it have a very developing country. Thank you. Балам келечеги. Ошо биздин колубузда, буюрса, ошо өзүбүз кандай фундамент куйсак, булар ошондой ийгиликке жетишет деген ойдобуз. Ошо. Рахмат эжеке. Балаңыз калсын. Кайсы цветни аласыз? Мына алай. Рахмат эжеке, чоң рахмат. Кандай элестетем, өнүгүп өскөндү элестетем, конечно. Если биз аракет кылсак, будущий бар болот. Келечек дегенде мен биринчиден бул өзүмдүн кең келечегимди элестетем. Өнүккөн жаштардын шаары болот деп элестетем. Буюрса жаштар жакшы. Келечекте өнүккөн Европада мамлекеттерде болбосо дагы жакшы бир шаар болот. Жакшы бир мамлекет болот. Окуш керек, иштеш керек, ал үчүн аракет кылыш керек. Аракет кылса берекет. Балдарыбызды билимге умтулсак жакшы эле болот деп ойлойм. Мен не знаю. Демете албайм, айта албайм да. Точно. Билимге басым коюш керек. Кыргызстандагы өнүккөн мамлекеттердин катарынын санында кошулуп калышын каалайсыз? Каалайм, конечно. Жаштарды элестетем көбүнчө. Жаш инилеримди, өзүмдү, мисалы, өзүм курактуу балдарды, менден 1-2 жаш улуу байкелерди мындайча айтканда, мен оюм ошол эле. Жакшы жумушка кирип, үй-бүлөм баап дегендей ошондой көрөм келечегимди. Алдыда көргөнүңүздөрдөй келечек жөнүндө улуу муун болобу, жаш болобу ойлору абдан жакшы. Биздин келечек турак жай кооперативи да мына ушул ысымдан келип түптөлгөн. Келечек турак жай кооперативи менен бирге кадам жасаңыздар.